Assalamu алейкум, замандаштар. Силер менен мен Шайлабек Уркунбаев, медицина илимinin кандидаты жана Сенна Мед клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси. Рак оорусу болуп атат. Аны кантип кутулабыз, кантип аяктырабыз? Мен айтып кетет элем, бүгүн жашы улгайып калган, жаш өтүп калган адам эмес, жаш балдар, кичинекей балдардан баштап бүгүнкү күнү ушу дарт, ылаң, рак деген оору күчөп жана жаштарды каптап кетип атат. Бул илдет илгери эле бирөөдөн ашказан ооруптур, же бир жерде бир-бирин сирин уккандардан угат элек, азыр онкология деген больницасы толуп атат. Бул кичинекей балдардын кан тамыры, каны, өпкөсү, жүрөгү, башы, аялдардын көкүрөгү, жыныстык жагы дегеле көп. Бүгүнкү күнү албетте бул дартты илдетти дарылаганга кыйын болуп, дарылашы абдан орго туруп атат жана кымбат. Биз жаш балдарга, өзгөчө биздин келечегибизге ушул ылдатка жолукпаш үчүн көп биз өзүбүздүн ушу сайттарыбыздан, өзүбүздүн баракчаларыбыздан, биздин педиатрларды, башка дарыгерлерди сүйлөтүп, кантип алдын алса болот деген маселени ар дайым коюп атабыз. Бул маселенин жөнүндө өтө жеткириш үчүн өтө көп убакыт талап кылат. Биз кыскача гана айтат элек, кантип эми бул илдеттен биз алдын алышыбыз керек, кантип кутулушубуз керек. Албетте бул ооруду өтө оорчутпай, 3-4 стадиясына жеткирбей, кармап калып, ошол убакта аракет кылып дарылаш. Аны учурунда биз врачтарга кайрылыш керек деп айтабыз. Эми оорука, бул ылаңга учурабыз үчүн эң негизги эмне кылыш керек дегенде, албетте биздин жашообуз. Кичинекей наристелердин али бойго бүтүп, түйүлдүк боло электен баштап аракет кылыш бул ата-эненин мойнунда. Мен дагы да кайталаганым токтотпойм, уланта берем. Бүгүнкү күнү менин сайтымда дагы, баракчалардагы кайсыл источник, кайсыл жактан алган жагынан да далилдап келе берем. Балдардын рак ооруга учурашына эң биринчи себеп бул прививка. Бул прививка бул башка жаныбардын белогу, микробу, ал ошо ДНК-га таасир кылат. Арде консерванттар, жаман илдет тап келеткен оор консерванттар бар. Андан тышкары биздин ушул жаман илдет кап келип аткандан эң биринчи себеби бул эң стресс, адамдын ою. Бүгүнкү стресс, депрессияда жашап аткан абалыбыз мына ушуга түрткү кылат. Синельников деген чоң бир психиатр бар, ал айтат, бул кайсы илдет болбосун, кайсы рак оору болбосун дагы, бул нужно смириться, подружиться этой болезни дегенде мен таң калып, анын 160 кеңеши деген китебин окуп туруп таң калдым. Бул врач өзү мусулман болуп эле калган экен. Эмне дегенде, сен подружи дейт ошол болезнь менен. Кайсы илдет келсе ошону менен достошуң керек дейт. Биз мойнубуз калып, аны мен өлөт экенбиз, эмитет экен дебей, аны менен моюнга алып, моюнга алгандай. Бул ооруга эч паникасы жок. Ушуну менен жашайм, мен күрөшөм деген ой менен жашашыбыз керек. Эң биринчи бул бизде ислам дининде келет. Кайсы бир оору келбесин, Аллах Тааламдын бул бирге жиберген сыноосу деп келет. Мына ошон үчүн эң биринчи биз шүгүр айтабыз, бул оору менен күрөшөбүз. Ооруду башка эч ким эмес, Аллахтан башка бизге шифа берүүчү деп. Мына ошон үчүн бул өзү рак оорусун эмне деп келет? Бул болезнь обида, бул бирөөгө капа болгондун оорусу деп келет. Мына ошон үчүн баягы айтып аткан эмоция, коркунуч, капа болуш, бирөөдө эле кектеш деген биз жаман жүрөктөгү жаман оорулардан арылып, жана Синельников айтып аткандай, Аллах берген сыноого биз баш ийип, жана андан аркы Аллахка таянып, ошол жол менен
эң биринчи биз өзүбүздү психология жагынан дайындап турандан кийин оору менен күрөшсөк, албетте сөзсүз жеңебиз. Медицинада кантип эмне кылат? Бүгүнкү күнү операция кылып кесип ыргытабыз дейт. Андан тышкары дагы метастаз кетпесин деп химия алат дейт. Жана дагы ушундай химия облучениеде отуруп, алар биз ойлойбуз, кайсы бир рак клеткасын өлтүрүп атабыз деп, ден соолугу эң сонун жакшы болгон клеткаларда өлүп, жана башка оорулар пайда болуп, мынакей көп кесел, усап, жаман аркасы жаман оору болуп кеткенде ошондуктан биз эң биринчи психологияны дайындап туруп, Аллах берген табит, Аллах берген табигый нерселерге кайрылып туруп, ошол жакка жардам берип, көп рак ооруларга биз кайсы бир себептер менен биз себеп болуп, Аллахтын күчү менен дарылаган фактылар аз эмес. Ошон үчүн, урматтуу мусулман бир туугандар, көбүрөөк маалымат алгыңар келсе, биздин сайтка киргиле, баракчаларга киргиле, башка бирөөлөр менен бөлүшүп койгула. Жана өзүңөрдүн пикириңерди бизге белгилеп койгула. Мен дагы да кийинки силерге көрүшкөнгөчө деп, ассаламу алейкум рахматуллахи.